Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Кайрадан эфирде жаштар сүйлөсүн теле долбоору өзүнүн студиясында, тактап айтканда Бишкек шаарыбыздын ар бир окуу жайынан келген биздин жаштарыбыз бүгүн биздин студияда конокто. Бүгүн сиздер менен биз эң олуттуу жана орундуу болгон теманы тандап алдык. Ал эмне десеңиздер, кыз менен жигит дос болобу деген тема. Кээ бир биздин замандаштарыбыз дос болот дейт. Дос болгондо эң сонун болот дегендер дагы бар. Тилекке каршы айрымдар жок, дос болбойт. Кой менен карышкар дос болбойт дегендер дагы бар. Ушунун тегерегинде сиздер менен 40 мүнөт бою жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору оодо биз менен бирге болуңуздар. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин конокторубузду сиздерге тааныштырып өтөйүк. Ушул биздин серепчилерибиз бар. Жеке ишкер Данияр Чормош мырза конокто. Жана ошондой эле Бишкек шаарыбыздын мэриясынын алдындагы автобазанын начальниги Эргали Абдикайымов мырза конокто. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Анда жаштар сүйлөсүн, урматтуу жаштар, урматтуу лидерлер, каймактар, кыз менен жигит дос болобу? Жаштар сүйлөсүн. Кыз менен жигит дос болобу? Анда мындай кылалы, урматтуу жаштар, кыз менен жигит дос болот дегендер кол көтөрүп койсоңор. Кыз менен жигит дос болот дегендер. Жана кыз менен жигит дос болбойт дегендер кол көтөрүп койсоңор. Жакшы. Анда дос болот дегендерге мен микрофон берем. Кыз менен жигит эң биринчиден дос болгону бул аябай жакшы иш. Кыз менен жигит жүрүп урушуп кетсе, анда жаман дос болсо түбөлүктүү болот. Ошондуктан кошулам дос болушуна. Түбөлүктүү дос болобу? Сиздин досуңуз барбы? Канча досуңуз бар кыздардан? Менин кыздарым менен досторум бар. Окуп жүргөндө классташым бар, менин досум дагы. Ал эркекте болгон кыз эле да, өзү дагы. Ал менен аябай баарлашып жүрөм, башка балдарга караганда. Азыркыга чейин дос, телефон чалып бири-бирибизди аябай ден соолугубузду, акыбалыбызды сурап турабыз. Досуңуз каякта? Досубуз азыркы учурда Нарын шаарында номер тосо орто мектебинде окуйт. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, демек дос күтсө дагы болот. Тилекке каршы айрым биздин коноктор дагы буга кошулбайт. Анда Данияр мырза, сиздин пикириңиз кандай? Биринчиден ушул отургандардан жана тактап алыш керек, телекөрүүчүлөргө дагы пайдалуу болуш үчүн, түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы үчүн дос деген өзү эмне? Достун аныктамасы биринчи коюп алсак, анан кийин ошого жараша сөз алып барсак жакшы болот. Мисалы үчүн дос дегенге аныктама кандай бере аласыздар сиздер? Дос кандай болуш керек? Дос деген эмне? Дос деген бул өзү кыйынчылыкта жардам бере турган адам. Сен ыйлап атканда сенин көз жашыңды төгүп, кайгыңды тең бөлүшкөн адам. Азыркы учурда достор түбөлүктүү дос боло турган адамдар деле бар. Муга себепчи болгон мен өзүм көрдүм. Бир киши каза болду. Ал биринчи балалык кезинен баштап эле досу бар болчу экен да. Ушу азыр 70-тен ашып калган учуру. Досу өлгөндөн кийин, бир жума каза болгондон кийин, бир жумадан кийин досу аркасынан аны узатып, жолго сапарга аттанткандан кийин өзү бир жумадан кийин каза болуп калды. Бул достукка бекем туруп. Анык достук деп билесиз, Анык достук деп билем. Чыныгы дос деп мен биринчиден өзүнүн досу үчүн экенине кандай күйсө, ошо досуна ошондой досу үчүн да керек болсо өлүп кетерге даяр болгон адам бул чыныгы дос деп ойлойм да. Ал эми дагы бир достор бар, ал кандайдыр бир кызыкчылыктар менен гана жашап жүргөнчү. Мисалы сенин материалдык байлыгыңа же кандайдыр бир кызыкчылыктарга каршы дос болуп жүргөн, аны мен дос деп эсептей албайм да. Ал эми чыныгы дос сен ички дүйнөңдү түшүнгөн, туура түшүнгөн, баардык жактан жардам бере алган бул чыныгы дос деп ойлойм. Рахмат. Чыныгы досторуңуз барбы? Кыз менен жигит дос болобу? Мен айтып кетер элем, кыз менен жигит эч качан дос боло албайт деп. Анткени айым бул өзүнүн түтүн булатып кетет да, өзүнүн үй бүлөсү менен жан багып ары кетиши мүмкүн. Ал эми мырза менен дос болуу бул түбөлүктүү деп ойлойм да. Мына урматтуу жигиттер, кыздар
Кандай, кошулабы, кошулбайбы? Негизи аноктома берип кетсек, достун эки түрү бар да. Бул кандос, жандос, анан убактылуу дос болупчу. Кандоско деген өйдөдөбөк, ылдыйда жөлөк боло турган достор кирет. Ал эми экинчи тобуна убактылуу досторго деген бул көлөкө сыяктуу дейт да. Сенин жаныңда күн болуп турса, сенин жаныңда дайыма жүрөт дейт. Ал эми күн жок болуп кетсе, анда деген ал көлөкөдөй эле жок болуп кетет депчи. Ошондуктан айтар элем, бул кыз менен баланын ортосунда дос жок депчи. Анткени жакыныңдын жакыны бул сенин жарың дейт да. Ошондуктан жакын дос бул сенин жарың эле болуп калышы ыктымал деген ойду айтмакмын. Жакшы, жигиттерди. Мен достуктун жоктугуна далил катары айтып кетейин деп элем да. Бизде кыргызда жакшы сөз бар го. Достун сенин ким экениңди досуң аркылуу билем дейт го. Сен кайсы кандай экениңди досуңдан эле таанып билип коем депчи. Ошонун сыңары биз мисалы кыз менен дос боло турган болсок, анда ошо кызды карап туруп анан кийин биздин кандай экенибизди кантип биле алмак эле. Ошон үчүн мен айтат элем да, кыз менен баланын ортосунда достук жок. Бул сүйүү болот, бирок достук жок деп айтам. Мен сага кошулбайт элем да, азыр биздин Бишкек шаарыбызды карап көрөлү, парктарды карайлы. Кыздар менен жигиттер өтө достор көп. Кайсыл максатта аны өздөрү билсе керек, мен биле албайт экенмин. Ошол чыныгы досторбу? Мисалы биздин досубуз деп жүрөт. Анан кээ бирөөлөр болсо эмне, тамак жакшы жасап берсе, менин жакшы досум бар дейт, кызым бар, башка дейт. Ошого кошуласыңарбы? Мен аз гана оюмду кыскача жазып алдым да. Ойлоп карайм, кыз жигит дос болобу? Дос болсо, ошол достук окшошобу? Кыска ойлоп, чолок сөздү айтпай эле, так айталы, кезек келбейт эки жолу. Кээ бириң айттыңар дос болот деп, жакшылыкта, жамандыкта кол кошот деп. А менин жеке дүйнөм, менин оюм сиздерге айтайын дейт аз гана кеп. Мисалы, кыргыз калкында илгертен белгуда деген бир салт болгондо, аны баарыбыз эле билебиз. Белгуда болгондо, эгерде бири кыз болуп, бири жигит болсо, алардын кийин башын кошкон, төрөлгөндөн кийин бой жеткен. А эгерде экөө тең кыз болуп же экөө тең эркек болсо, экөөнүн достоштурган. Бул жерде кыз менен жигит менин оюм эч качан дос боло албайт. Мисалы жана дос деген айттыңыздар, чыныгы дос жамандыкта кол кагыш кылып не алат деп. Бирок эркек менен аялдын иши эч качан бирикпейт. Мен мисалы жамандыкка кабылсам, мен мыкты, күчтүү кыз досум болсо дагы, кыз досумдан 10 болсо дагы, кыз мага жамандыкта жардам бере албайт. Анткени ал эркектин ишин аткара албайт. Бул жерде кыз менен баланын жолу эки бөлөк. Рахмат. Урматтуу коноктор, мынакей азыркы жаштардын үнүн уктуңуздар. Кайсынысына кошуласыздар, кайсысына кошулбайсыздар? Сиздер кыздар менен же болбосо дос болгон учурларыңыздар болду белеми? Бая бир топ тажрыйбалуу эмессиздерби? Эргал байке. Биздин учурубузда кыз менен бала дос болуп мындай катар жүргөн, казыр өзүңүз айткан парктагыдай бул отуруп жүрүп турган эмеспиз. Эми дос деген түбөлүк болуш керек. Мына кыздардын өздөрү айтып атат да, дос деген түбөлүк болуш керек. Кантип түбөлүк болот? Эгерде ал кыз эртең күнү башка бирөөгө жар болуп кетсе, а эркек бала башка бирөөгө үйлөнүп кетет болсо, ошондон кантип дос болот? Бул дос болушу мүмкүн. Жана бул жерден бир карындашым айтып атат, ушундай артынан бир жумадан кийин өзү каза болуп калып. Ал эркек болушу мүмкүн. Эки эркек дос болуп жүрүп, ал эркектин бул тема башкача. А кыз менен баланын дос болушу бир эч кандай бир окшошо турган иш эмес да. Сиздин досуңуз барбы? Илгери мындай эми улуттук университетте окуп жүргөндө кыздар менен дос болдуңуз беле мындай? Эми азыр дос көбөйүп атат го, биздин учурубузда андай дос болуш деген жок. Кыздардын жанына жакындаш деген, кызга бир сөз айтыш, сабактын өзүн сураш бизге кыйын эле да. Бүгүн эмне тапшырма берди эле деп сурашыбыз биз кыйналчу элек, сурай алчу эмес элек. Азыр эле муну өзүңүз көрүп атасыз кандай болот? Ошо интернеттен буга чейин келгенче ушу коноктордун баардыгын интернеттен достордон сурасак, жаш кезегинде ушул экөөнүн тең достор көп эле деп айтышты да. Анан бунун канчалык пайызы чындыгы бар, канчалыгы төгүн? Эми казыр мына демократия деген бир окат болбодубу? Анан кийин казыр эмне деп айтса дагы, интернетке чыгарса дагы эп болуп атпайбы? Бирок эми бул өзүңүз да жакшылап карасаңыз, бул жерден теле көрүүчүлөр да көрсө дагы өздөрүнүн бир баасын берер. Бу жерде кыздардын айрым бирөөлөр макул болуп, айрым бирөөлөр макул болбойт. Кыз менен бала дос болуш такыр окшошпойт дагы, жарашпайт дагы да. Эртең күнү бирөөгө жар болуп аткан кыз кантип бир башка бала менен дос болот? Бир бала менен дос болуп, бир 2 жылдан кийин деп коймейли, аякка узакка созулса 2 жыл болсун. 2 жылдан кийин ал башка бирөөгө жар болуп кетсе кантип дос болот? Анан кийин жанагы алган бала, жигит кандай акыбалда калат аны? Досум деп атса, дос деген кандай дос болот? Эмне сыр чертет? Максаты неде дос болуштун? Бала менен кыздын дос болуш себебинин максаты неде? Кээ бирлер айтып атат да, баягы балдарга сырын айтса айтып коет экен. Анан кыз менен дос болсо, сырларын айтпай, жакшы сактап жүрөт дейт да. Аны бала айтып атабы? Экөө тең айтып атат.
эми бала кай жыргаган бала кызга бир сырын айтып ошо менен дос болсун. Кошуласыңарбы урматтуу жаштар? Менин оюмча кыз менен бала дос болот. Бул кыз менен кыз дос болгондо алар бири-бирине көз артып, мынтип жаман көзү менен карашы мүмкүн. Мен кыз болсо кызга жан дүйнөсүндөгү сырын айта албайт да, ал эми балага болсо айтып, ушул бүт сырын баарын айтышы мүмкүн. Бала болсо аны жаман деле көрбөйт. Бала менен кыздын ортосунда достук болот деп ойлойм. Болот ойлойсуз, жакшы. Буякта айтылып аткан сөздөрдүн баардыгы баягы бала менен кыз дос болот деген ушундай сөздөр болот атпайбы? Менин оюмча бул бала менен кыздын ортосунда достук эч качан болбойт да. Анткени бул өзүмдүн башыман өткөн. Кичинекей чактан бери 1-класста чогуу окуган бир экөөбүз чогуу эле отурчубуз, ошо бала бар болчу. Ошол вот мен ойлочумун да, ошону аябай жакшы жакын досум деп ойлочумун. Анан көрсө ал деле мен ошондой ойлочу, бири-бирибизге сырыбызды айтышчубуз, ошондой бир достук, мамилелик болуш керек деп. Мен кийин ошо 11-ди бүтүп, ошол убакка чейин ошол мен жакшы көргөнү билген эмесмин да ошол баланычы. Анан кийин бүткөндөн кийин ошол өзү мен сени жакшы көрөм деп айткандан кийин анан ошону билдим да. Анткени ошо бала менен кыздын ортосунда достук болбош керек экен да, ал баары бир сүйүүгө айланат экен. Демек, достук барып сүйүүгө айланып кетиши мүмкүн деген сөз. Азыркы биздин кыздарыбыз айтты, карама каршы чыгып атат сиздерге. Эми мындай да, муну Мен да карама каршы чыгып атам да. Кардашым айтып атат, дос кыздардын сыр айта турган кишиси бар, ал энеси. Енесине барып айтсын. Кыздардын сыр айта турган кишиси бар, ал эжеси, эжесине айтсын. Анан кийинки так айта турган, сыр айта турган Енеси жок болуп калса, жеңеси эми азыркы жеңелер кандай болуп калды? Жок, мен сизге айтып атпайбы? Енесин айтсын, болбосо эжесин айтсын, анан кийин барып туруп жеңесин айтсын. Жеңенин жакшысы да бар. Эми өзүңүз айтып отурган. Эми жеңелер алкоголик болсо эмне кылабыз? Кандай болсо? Арак ичкен, аракеч болсо эмне кылабыз? Эми ал учурда эми айтпай деле койсо болот. Анда өзүнүн курбусу бар да, курбу кыздары бар. Чогуу окуган жанагы бул карындашым айткандай кошуна кыздары бар болушу мүмкүн. Жакшы бирге окуган кыздар. Эми бүт бардыгы жаман деп айта албайм го. Бирок эми эркекке өзүнүн окуган жигиттерине, чогуу жүргөн дос балдарына айтыштын анын кереги жок. Энесин айтсын, эжесин айтсын, жеңесин айтсын. Байке, мен оюмча сиз жаңа айтып өтпөдүңүзбү? Анын жеңеси, энеси мүмкүн аракеш болсо депчи. Мен ойлойт элем, эгерде кыз деген өзүнүн ыйманын сактап жүрүш керек да, өзүнүн сырын сактап жүрүш керек. Кыз жигитке сырын айткан болбойт. Балекет алкаш, балекет жаман эне болсун, жаман жеңе болсун, жигитке айткандан көрөк ошол энеге, ошол жеңеге айткан мен оюмча абзелдерек. Жакшы. Мен дагы бул байкенин айтканына кошулам. Анткени деген сыр айтуу бул эң биринчи сырын айткан бул энеге айтыш керек. Анткени эне деген баарын көтөрө билет. Жана ошондой эле бул кыз жигит эч убакта дос боло албайт демекчимин. Анткени экөө тең, эки башка дүйнөдө, менин оюмча. Жакшы. Кыздар. Саламатсыздарбы, менин атым Акжолтой, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 4-курсунун студентимин. Бүгүнкү тема кыз менен бала дос болот атпайбы? Бул темага мен кошулбайм. Кыз менен бала эч качан дос боло албайт. Анан чоң кыз айтып өтпөдү, сырыңды кызга айткандан көрө балага айтканың жакшы депчи. Эгерде сен ошончолук жакшы кыз болуп турсаң, сага дос өзү эле келет, мисалы кыздарданчы. Анан сырыңды ошол кызга айтсаң болот. Мисалы ал кыз сага ишенбесе, сага сырыңды айтсаң, ал сырыңды айтып коюш мүмкүн да. Ошон үчүн сен өзүң ишеничтүү болсоң, досуңа сырыңды айтсаң болот, мисалычы. Мисалы менин баладан досум жок, кыздардан досум көп, мисалычы. Мен сырымды айтам, мисалы дос кыздарымачы, ушундай түбөлүктүү доспуз деп эсептейм мен бири-бирибиздичи. Ошондуктан кыз менен бала эч качан да дос боло албайт. Кошуласыңарбы, кыздар, балдар? Кошулбайм дегендер. Мен да кошулбайт элем. Балким бул кыз менен жигит дос болуш керек го. Жанандай жүк көтөргөндө жигиттер керек, Бул жерден баарыбыз деле балдар сүйлөгөндө кыздарды айбан кылып коет атабыз, кыздар сүйлөгөндө балдарды айбан кылып коет атабыз да. Себеп дегенде ар бир кыз ар башкача, ар бир бала ар башкача болот. Балдардын балким кыз мүнөз балдар болот. Аны баарыңар эле билесиңер. Кыздардагы бала мүнөз бала болот. Эркекте болгон кыздарды деле өзүңөр деле көрүп жүрөсүздөр. Бул жерден деген мен кошулат элем. Бул достук деген ал мисалы силер ошондой эле аябай сырыңарды айткыңар келсе, аны эркектерге айткыла, кыздарга айткыла. Бирок ошондой эле аябай чечкиндүү иш болсо, аны кыздарыңарга айтпай өзүңөр деле бүтүргөнгө аракет кылса болот да бул. Бул жерден бири-бирибизди айбанчылык кылып атабыз. Кыздан канча досуң бар? Менин кыздан досум бар, бир 10 чакты досум бар. Жакшы эле, мына зыяны жокпу? Мага зыяны жок, бирок пайдасы бар. Кандай пайдасы? Бар. Мен кандай акыбалда болбойун, алар мени бир жамандыкка кабыл калсам, алар мага жакшы оюн айтышат. Постоянно телефон чалып, окуң кандай, окуң жакшы окуп атасың, жакшы окуп, ушу
сен окуп аткан окууларыңа ийгилик каалайм, окуң жакшыраак бүтүп ал деген кыздарым бар. Ал эми балдар болсо көп чалбайт да. Балдар чалбайт, коноктор эмне дейсиздер? Эми ошол кыздардан жардам сураган сен досум бираз кызыктайраак жигит экенсиң. Ошо кыздардан жардам сураган. Эркектерден жардам сурай албай, анан кыздардын өзүнө бизде кыздар бизге муктаж жардамга. Кандай муктаждыгын айтыңыз эми. Эми эркектен жардам, кыздардан жардам күткөн кызыктайраак жигит экенсиң, эми эркектен күтсөң болмок, ошо досторунан, байкелеринен күтсөң болмок ушундай жардамды. Саламатсыздарбы, мен Санжирбек уулу Дастан Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинен келдим. Менен бул достук дегенде башын 4 сабыр менен баштап кетсем, достуктун каны бирге, жаны бирге, достуктун аты улуу бардык жерде, адамдык асыл сапат, акылмандык чынында бул сапаттын баары сенде демекчи бул. Дос деген эң ыйык нерсе бул. Дос деп жөнүн айта беребиз, бирок мунун түпкү мааниси тереңдиги төмөндө жатат. Бул деген дос деген бул бир жаманчылыкта жана бир жакшылыкта билинет. Жана биякта бир кыз айтып кетти, көлөкө дос, жан дос, кан дос деп. Бул көлөкө дос деген ошол бир жамандыкта ошо досуңду жамандыкка таштап алып кетип калат. Ал эми кан дос, ак кан дос болсо ошол досуңду ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, дайыма жанында болот. Биякта али группалашым айтып кетти, мен да бул мен кыз менен баланын достугуна ишенем, достук болот ортосунда. Менин деле ошо кыз досторум бар. Алар менен мындай жардам сурабайсың, бирок мындай сүйлөшүп, мындай бош убактыларында ошондон мындай кеңеш алып сырлашып турасың да. Көбүнчө сүйлөшүп, кеңешип, жакшы. Анда жигиттер, мисалы жаңа айтып өтөбүзбү? Көлөкө дос, кан дос, жан дос депчи. Мына кыз менен баланын достугу мен айтмакмын. Накта көлөкө дос ушул. Мисалы тигил дос, сен дос мага тармагыла, бирок мен ар кимдин ою баалуу, бирок мен оюм мындай да. Эми айтышка туура келди да. Уяттуу сөздөр болот, уяттуу иштер болот. Сен ошону кыз досуңа айта аласыңбы? Сен ошол уяттуу иштерде кыз досуң сага жардам бере алабы? Бул мына накта көлөкө дос ушул. Сен бир кыздан бир сыр сураганда сага керек болот, кандайдыр сага толук жардам бере албайт. Кызга мүмкүн тиги байкой айткандай жүк көтөргөндө сен керек болосуң, андан кийин балким жок болосуң да. Бул көлөкө дос деп ойлойм. Урматтуу коноктор, мен мына жана сөзүмө кайрылып кетем. Мисалы үчүн дос дегенди мен мындай түшүнөм да. Материалдык, моралдык, жана кыйынчылыктан жардам берип, сыр бөлүшүп турган адамды биз дос дейбиз да. Анан кийинки суроо берет эле, мисалы үчүн кыздарга да, же балдарга деле келет. Мисалы үчүн силердин досуңар чакырса силердичи жардам бергенге, кыйынчылык кезде силер жардам барасыңар. Мисалы үчүн мага эртең экзамен эле, ошо экзаменге даярданганга жардам берип койчу деп жардам сурап атат да. Жардам бересиңерби? Барып мисалы үчүн жардам бересиңер? Мен айта кеткендей эркек балдардан досторум көп. Ал эми менин досум мага муктаж болсо, мен ага ар дайым жардам берүүгө даярмын. Экзаменге болсо бир күндүк күнүмдү досумдан аябайм десем деле болот да. Мисалы үчүн сага айтып атат да, эртең мага экзамен эле, анан азыр мен сабакка даярданып атам, анан кийин эртең жакшы кийинип барыш керек, анан ушу көйнөгүмдү жууп берип коесуңбу десе. Мисалы үчүн көйнөгүм жууйн десем, сабакка даярдана албай калатам экзаменге. Анан 5 жылда ушул бир жолу бүтө турган дипломумду жакшылап защита кылып коеюн. Ушу көйнөгүмдү жакшы кийип барайын, ушу көйнөгүмдү жууп берип коесуңбу, мен бүгүн сабагыма даярданып турайын десе, эмне дейсиң? Достун досу да болот. Эгерде ал досума мен катуу ишенип, ал досум мени өз жан досундай, кан досундай экөөбүз бири-бирибизге мамиле кылсак, анда мен ал досума албетте жардам берем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жаштар сүйлөсүн теле долбоорунун студиясында ушул жаштардын үнүн угуп жатасыздар, андыктан балким чечимди өзүңүздөр чыгарасыздар деген ойдобуз. Анда коноктор, сиздерде кандай сунуштар бар, эмнелер бар? Кыздарга суроо бергим келет. Мисалы үчүн дос балаңар силерге айтып атат да, досум мага жардам берип койчу, мен дубал уруп аттым эле депчи. Анан эми силер барып коллект жазышпайсыңар, ылай жазышпайсыңар, просто барып биз башка эркек дос балдарына чакырды, анан кыз дос балдарына чакырды, анан кийин эркек дос балдар жардам берет кыйын иштерде. Силерге суранып атат да, биз дубал уруча силер тамак жасап, чай жасап тургула. Анан дубал уруп бүткөндөн кийин кир болуп калган кийимдерди жууп беришип, жардам берип койгула десе, дос, чыныгы дос балдарына эмне кылат элеңер? Барат белеңер же барбайт белеңер? Баягы андай болгон учурда менин оюмча биякта кыздар баягы эме кылып атат дейм да, путать этипчи, достук менен баягы өздөрү балким дос деп эле атышпай, балким өздөрү классташтары болушу мүмкүн. Классташтары мындай достор болгондо, жана знакомыйлары, тааныштарычы. Дос ошол жерге
ал ою боюнча баягы бала чакырган убактачы кыздар айтып атышпайбы, ошо бала менен дос болуп атабыз, ошондой бир дос болсо болот деген сөздөр мененчи. Мындай суроо мындай болуп атат. Силер үй салсаңар, эми кыздар дос кыздарыңар барып баягы семент көтөрүп бербесе дагы барып тамак жасап, анан баягы кир болуп калган кийимдерди жууп берсе, болобу болбойбу? Бул эми достукта кандай? Силердин көз карашыңар, кыздар. Жок, ошол дос деген убакта, ошол убакта балким баягы кыздар дос болот деп атышпайбы? Ошондо барышы мүмкүн ошогочу. Тамак жасап бериши мүмкүн, картошкасын казышы мүмкүн. Бирок баягы кыздарга айтат элем, ошончолук эле бала менен дос болбой эле койсун депчи. Анткени классташың болсо макул чакыр, таанышың болсо макул чакыр. Бирок ошончолук жан дос болуп, ошо бала менен дос болгон бул кыздар үчүн мындай туура эмес, кошуласыңарбы туура эмес дегендер? Мен албетте кошулам. Анткени деген бул жерде деген кыз менен баланын ортосунда деген достук болушу мүмкүн эмес. Анткени деген бул бала менен кыз ортосунда достукту бул сүйүүнү достук деп көрүшүп атат да. Ошол кыз баланы жакшы көрөт, ошондуктан барат агачы. Бул жерден достук деген уланбайт да бала. Жакшы көрбөгөндөр барбайбы? Сүйүү менен достукту алмаштырып атышат да буларчы. Рахмат. Мисалы бала менен кыз дос болгон күндө дагы кыз дос болуп ушунчалык неме болсо дагы кыз анын топурак кийимдерин жууп бергенге барбайт. Анткени ал биякта деген кыз менен баланын ортосунда деген достук жок. Эч кандай достук болбойт. Биякта мындай эле мамиле болот. Кыз сүйөт же бала сүйөт, экөө бири-бирин сүйүшү мүмкүн да, бирок кайтышпайт. Бирок ортобуз мындай эле достук деп коет. Мындай башына кыйынчылыктар келип чакырганда кыз эч качан барбайт. Мен оюм ошондой. Жигиттер, азыр Мен башынан эле кыз менен баланын ортосунда достук жок деген позицияны карматкан кийин ошого далил катары бир нерсе айта кетесим да. Мисалы, кылымдарды карыткан кыргыз элинин карт тарыхын карап көрсөк, мисалы биздин ата бабалары же чоң энелерибиз, силер уктуңар беле, баланча чоң атамдын паланча деген же Айшаба деген дос кыз болгон деген нерселер уктуңар беле? Бул башта биздин менталитетке туура келбейт деп ойлойм. Бул батыштан келаткан ошо телесериалдардан, биз ошолордон компьютерлердин азыркы илимдин өсүшүнө, технологиянын өсүшүнө байланыштуу биз ошого карата жаңыланып атабыз да. Бул биздин менталитетке туура келбейт деп ойлойм. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен Жусупова Элиза Кагусадан келдим. Мен бул суроого мындай жооп берет элем. Эмне үчүн кыз менен жигит дос боло албайт? Себептен Аллах Таала экөөнү эки башка фытыратта, мындай айтканда эки башка жаратылышта жаратылган. Ошон үчүн кайсы убакка барса дагы экөө сүйүшүп калат, экөө башка жерге кетип калат. Эгерде мисалы бул жерде айтып атпайбы, кызга окшогон эркектер бар, эркекке окшогон кыздар бар. Бул нерсеге бир хадис менен жооп бергим келет. Эркектерге окшогон аялдарга, аялдарга окшогон эркектерге наалат болсун деген. Ошон үчүн эркек эркектей, кыз кыздай, кыштын кыштай, кыздын кыздай болгону жакшы деген бар. Ошон үчүн мен ойлойм, что кыздар эч качан балдар менен дос боло албайт. Себептен эркектердин жаратылышы башка, кыздардын физиологиялык, биологиялык башка жаратылыштар башка болгон үчүн эч кандай дос чыкпайт бул жерде. Жаштар сүйлөсүн. Мен бул жерде кыз менен бала дос боло албайт деген темага келемин да. Андыктан биринчи эле сөзүмдү 4 куплет ырсабы менен баштасам. Досуң болсо кандай укмуш керемет, дос кадыры айга күнгө тең келет, жете билип күтө билип баркына турсундайым достук туусу желбиреп дейт да. Мен кыз менен бала дос боло албайт дегенге бир мисал келтирип өтөйүн. Мисал үчүн Кудай сактасын, мен бир жолдо автоунаамды айдап барат бир жерде кырсыкка учурадым да. Же бир нерсени уруп алдым, же машина менен кагылышып алдым. Ошондой жерде кыз досума чалып, досум ушундай мен бирөөнү уруп алдым, кел мага жардам бересиңби десем, ал эч качан жардам бере албайт да. Атасына барып, ата мен ушундай эркек досум бар эле, ал ушундай болуптур деп айта албайт да. Андыктан эркек менен эле дос болгон жакшы дейм да. Эме сөзүң аралжы. Кээде айтат го, анча-мынча эркектерге караганда азыр кыздар жакшы дос болот деген дагы жаштардын ичинде ушундай сөздөр жүрөт да. Эми балким кээде антип эми эмне болбосо да бир материалдык жактан жардам бериши мүмкүн. Кандай карайсың, кыздар? Нет, мен ойлойм, деги эле кыздар жардам бере албайт депчи. Анан бул азыркы дос болот дегенге, бул дос деген азыркы мындай көңүл ачуу эле болуп калды да. Булар достук мындай көңүл ачуунун эле белгиси болуп калды. Сиздин ушул кыздардан досуңуз барбы? Сиз кимдер менен көңүл ачасыз? Жок, мен кыздардан досум жок. Кыздардан мисал үчүн эч кимди дос деп айта албайм да. А балдардан досторум бар. Балдардан, Аз жигиттер бар экен.
Мен сіздің айтқан сөзіңізге қосыламын байке. Кейбір еркектерге қарағанда кейбір қыздар мындай достыққа бекем болушат. Эми бардыгыбыз тең бир дүйнөдө жашап жатып, кантип бири-бирибиз менен бири-бирибиз дос боло албайбыз. Бардыгыбыз тең бир жашоодо жашайбыз. А биз сен кызсың же сен эркексиң деп мындай эми кантип достук кура албайбыз биз. Сен эркек, сен кызсың деп бири-бирибиз кантип бөлөбүз? Достук бар кыз менен эркектин арасында болуш керек. Кыз менен жигиттин ортосунда мына жаштар достук бар дейт. Эми достук болгондо сен ушул критерийлерин айтсаң, мындай болгондо бизге пайдасы бар, мындай болсо пайдасы жок. Ушул дос болсо, кыздар менен жигиттер дос болсо, пайдасы кимдерге? Урматтуу жаштар, ушуга токтолсоңор. Саламатсызбы, менин атым Актыгүл. Мен бул баланын сөзүнө кошулбайт элем. Себеп дегенде бул мисалы сага деген мисалы бир турмушта ар кандай нерселер болот да. Мисалы сен бир балдар менен урушуп же көчөдө бир жаман неме кылып койсоң, жардам бергенге ошол сен досту аябай туруктуу деп, ошол кызды туруктуу дос деп эсептеп атасың да. Ал ошондо сага ошол моментте сага кандай жардам берет? Ал кыздын алуу күчү жок да эркектердикиндей. Мисалга да. Жакшы, мынакей каршылык Эгер андай учурлар болсо, мен ошо кызды чакыргыда менде мындай ар намыс уят деген болуш керек да. Мен ал кыздар менен андай нерсени чечиш үчүн эмес, ар башка мындай кээ бирде пикир алышып, жакшы нерселерди мындай сүйлөшүү үчүн дос болобуз да. Биз андай эркектердин темасына биз кыз кишини кийлигиштирбейбиз да. Аны өзү чечишибиз керек. Бул дос деген бул бир гана ошо пикир алышта эмес, дос деген дос болгондон кийин бардык нерсеге күйүп, сен жашооңо дагы жакшы нерселерди алып келип, ал жардам бериш үчүн дос да, булчу адамга жардам бериш үчүн дос. Ал сен анда пикир алыш үчүн дос кылсаң, ал анда дос деп эсептелбейт болуш керек да. Сиздин балдардан, жигиттердин досуңуз барбы? Бирөө да жокпу? Дос балдарым жок, дос кыздарым бар бирок. Канчо? 2 кыз. Экөө элеби? Жетеби? Аз эмеспи? Кыргыздын бир жакшы сөзү бар да, 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун деген дагы бир накыл бар. 100 досуң болсун деген бар, бирок досунда досу бар да. Бул башка деле кыздар менен жакшы мамиледе сүйлөшөм, дос катарычы, бирок чыныгы досуман экөө деп эсептейм. Жакшы жигиттер бар экен. Жаратан бери айтып атат, ошо жерге биз деген бир кыйынчылык болгондо же кандайлык кечке эле кыйынчылык боло бербейт, жашоодо бирок жакшылыкты да эстешибиз керек. Кыйынчылык болгондо чакырабыз, бияка чакырабыз, тияка чакырабыз, келет, жардам берет. Мен оюмду айтып кете турган болсом, андай эмес, дос деген бул деген ошо экенин ички дүйнөсүн билип турат, каерден кайсы түйшүккө кабаларын билип турат да. Ал деген дос айттырбай барат да. Биз сөзсүз эле бир жамандыкка кабалганда досубуз десте, аны чакырып коюш максат эмес бу жерден. Ошо дос бардыгын билет, анткени ошол дос кыздарыңызга сиз айттырбай барасызбы? Жардам берейин деп. Мен дос кыздарым жок, негизи достук кыз менен баланын ортосунда болбойт. Мен ошого кошулат элем да. Жакшы, рахмат. Мынакей, кыз менен жигит дос болот дегендер барбы? Мен ошолорго микрофон берейинчи. Мына азыр жигиттерибиз айтты, болот деп, Албетте кыз менен жигит дос болот. Мен ошол позицияма тайбайм мен азыр. Баары бир кыз менен жигит дос болот. Анткени бул бир гана кыз досторуңду сен бул жана чоңуз айтып кетпедиби, сен балдар менен көчөдө мушташып кетсең же андай-мындайга чакырасың деп. Андай жерден сен дос балдарыңды чакырасың, а дос кыздарың болсо мындай сабакчан же болбосо мындай өзүңдүн кээде мындай кайгып турганда ошо кыз досторуңду чакырып сүйлөшсөң, ошолор сага жакшы акыл насаатын айтып мындай жардам беришет да. Ал эми эркек балдар баарыбыз эркекпиз да, ал эркек балдарың чакырып ошондой сыйларыңды айтсаң, ал эми ой андай кылып кой, мындай кылып кой деп айтат. Ал эми кыз досторуңан болсо жок, сен туура эмес кылып атасың деп туура жактарын айтып турат. Коноктор ошол азыркы бала суроо бергим келип атат. Мисалы үчүн сен үйдө отурсаң, баягы үйлөнгөндөн кийин да, телефон чалып калды да сагачы, домашнийгечи, анан телефонду алсаң бир жармөбөк да чалып атат сага. Анан айтып атат да, келинчегиңин атын айтып барбы депчи. Кандай реакция кылат элең? Ал өзү телефон чалды да, например, мен чалып атам, жармөбөк чалып досуң. Жа андай жерден болсо, ал эгер чындыгында ошол менин келинчегимдин досу болсо, мен ошо үйлөнгөндө эгер келинчегим досу болуп, эгер ошол жардамга чакырып аткан болсо, келинчегим мен аны тескери ойлобойм эч качан. Мейли барып досуна жардам берип акыл насаатын айтып келсин. Эгерде үйгө телефон чалып, мени деле кыздар сурап, менин кыз досторум сураса, келинчегим деле мен ошондой айтмакта. Мындай чыкканда ушул досу телефон чалып сага, анан кийин ушу азыр досум ошо аялыңдын, то есть мага жардам керек болуп атат, бир 2 саатка жөнөтүп койчу десе, сен жөнөтөсүң, а? Сүйлөшүп көрсөң мындай. Образга кирип. Мисалы үчүн чалып атабыз да. Алло депчи. Алло деп. Алло, салам алейкум ти. Алло, салам алейкум. Ти Жамиля дос кызым барбы? Берип койсоң сүйлөшө алайын деп мен ти дос баласы болот элем ба? Студент кезде чогуу жүргөн. Бар, эгер жардам керек болсо мен келинчегимди жиберем азыр. Азыр ошо келип калдычы ти. 2 сааттан
2 сааттан кайра жүрүп коем мен мейли. Макул, макул. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жаштардын оюн билүү үчүн ушундай дагы ыкмалар колдонулат экен. Андыктан сиздер өзүңүздөр электен өткөзүп аласыздар. Дагы азыр сүйлөгөндөргө берели. Саламатсыздар. Мен бул темага өз оюмду айта кетсем, мен кыз менен бала дос болбойт дегенге да каршымын, дос болот дегенге да каршымын. Себеби эки жанатан кошулат экенсиң да. Кыз менен бала дос болот. Кыз менен бала дос болсо болот, бирок убактылуу гана деп айтам. Мага айткандай, кийин экөөнүн турмушу эки башканан жанагындай ситуацияда болуп турса билбейм, мен айта албайм. Кыз менен балада достук бар, бирок убактылуу деп айта алам. Окуучулук кезде канча 30 жашка чейин дос болуп, ана 30 жаштан кийин дос болбой каласыңбы? Жок, агай неме достуктун да эмеси бар да. Мейли окуучулук кезде, мисалы классташтардын арасында деле достор бар, студенттик кезде студенттердин арасында да достор бар. Канча досуңуз бар? Азыр. Менин досум 2 досум бар. Эркектерден досум жок. Досум жок, бирок ал кийин деле сиздики деле туура кийин дос болбой кое албайсың. Кийин мамилең таптакыр дос болбой кое албайсың, бирок мамилең өзгөрөт да, экөөңүн турмушу эки жакка кеткенде. Каремага мен түшүнө алган жокмун, урматтуу замандаштар. Достук болот, бирок убактылуу гана болот. Эми биз көп нерсени угуп көрүп жүрөбүз го. Бир азга келип калдык. Бирок мен аялды прокатка берүүдү биринчи жолу ушул жерден уктум да. 2 саатка. Аялыңды прокатка берүү деген эмне деген шермендечилик бул? Эми бери караңыз. Бер жагын айтып берейин деми? Маселен, мына жерде отурган жанагы аял менен, эркек менен кыз дос болбойт деген кыздардын мен бардыгын аябай колдоп коргоп кетет элем да. Балдар менен кыздар дос болот деген кыздарга мен аябай таң калам.